Алыскы Чалма айыл өкмөтүндө жайгашкан Бешкемпир айылынын тургундары үчүн жакында жагымдуу жаңылык, анткени дал ушул 2 кабаттуу заманбап үлгүдө курулуп жаткан мектептин ачылышы болот. Эске салсак, акыркы 3 жылдан бери Бешкемпир айылынын тургундарынын окуучулары жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйлөрүндө бөлүнүп окуп келишкен. Жумабай Адинов атындагы мектептин окуучулары 4 жылдык ашар жолу менен курулган мектепте билим алып келишкен. Аталган мектепти кеңейтүү максатында 1989 жылы дагы ашар жолу менен кошумча корпусу салынган. Ал мектеп дагы 2021 жылы күйүп кеткен. Андан бери окуучулар айылдагы үйлөрдө билим алуусун улантышкан. Бир айылдын тургуну 2 жылдан бери бизге үйүн бошотуп берди. Азыр учурда ошонун 4 бөлмөлүү үйүндө магазини бар. Магазинин асты үстү бетондун үстүндө окуп атабыз учурда. Үйдө окуганда окуучунун баары бир үйдөй болуп, анча кызыгуусу кетип калат экен. Окуучуларыбыз туш тарапка тарап кетти. Буюрса биз ушул мектепке толуп окуйт турган окуучу келет деп ишенем да азыр. Аталган билим уясы мамлекеттин каржылоосу менен 2021 жылы курулуш иштери башталган. 2 кабаттан турган мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Спорт залы, ашканасы, китепканасы, жуунуучу бөлмөлөрү дагы бар. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат 63 миллион сомду түзөт. Мектепте азыркы заманбап стилдеги мектеп түштү. Бул жерде бардык шарттар бар. Бүт талаптарга жооп берет. 150 орундуу мектеп. Бул жерде дагы кошумчалай кетчү жагдай строй материалдарды ошол борборлордон ташып келип, ошол райцентрлерден, Ош облусу баягы областтан центринен ташып келген үчүн бул жер алыс да эмич. Ошо алыстыгына байланыштуу ошол жол кире акылары да көп болгон үчүн сметадагы баасынан дагы көбүрөөк сумма кетип калды. Учурда мектептин 90-95% курулушу аяктаган. Ички жасалгалоо иштери аягына чыгып, эми күн жылыса сырткы жасалгалоо иштери башталат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул мектеп заманбап акыркы курулган мектептердин бири деп эсептейм. Ушу быйылкы жылы ушу мартта 1-кварталдын жыйынтыгы менен жетпей мектеп ишке берилип калат. 2023 жылы Каракулжа району боюнча 3 мектеп жана 8 бала бакчанын курулушу бүтүп пайдаланууга берилген. Быйылкы жылы Каракулжа району боюнча дагы курулушу жүрүп жаткан 3 мектеп жана 3 бала бакчаны бүткөрүү пландалган. Муну менен район боюнча авариялык абалдагы мектептер калбайт. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, Ала Тоо 24, Ош.